Анан ал жапкычтын ичинен кие турган чапанды чымкый көк жүндөн токушту. Чапанга соот тукундай туюк жака чыгарып, жыртылбаш үчүн жээгин кыюулап коюшту. Чапандын этегин тегерете ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл жүндөн чачылар жасашты. Таза алтындан жылажындар жасап, аларды чачылардын ортосуна чапандын этегине кыдырата тагышты. Теңир Мусага буйругандай, жылажындар менен чачыларды ыйык кызмат кылганда кийле турган чапандын этегине алмак-салмак кыдырата тагышты. Аарунга жана анын уулдарына зыгыр буласынан узун көйнөктөрдү токушту. Зыгыр буласынан кидарларды, баш кийимдерди, ич кийимдерди токушту. Теңир Мусага буйругандай, чыйратылган зыгыр буласынан ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн бел кырчоо токушту. Таза алтынды жылмалап, ыйык таажы жасап, анын бетине бул теңирге арналган деп чегип жазышты. Теңир Мусага буйругандай, аны кидарга байлаш үчүн ага көк жүндөн боо бекитишти. Ошентип жыйын чатырынын бардык жумуштары бүттү. Теңир Мусага кандай буйруса, Исраил уулдары так ошондой аткарышты. Анан алар Мусага чатырды, анын жабууларын, анын бардык буюмдарын, анын илгичтерин, устундарын, шыргыйларын, мамыларын жана таканычтарын алып келишти. Кызылга боелгон кой терисинен жасалган жабууну, сайгак терисинен жасалган ачык көк жабууну жана далдалай турган көшөгөнү, мыйзам салынган сандыкты, анын шыргыйларын, капкагын, үстөлдү, анын үстүнө коюлуучу идиштерди жана нан курмандыктарын, таза алтындан жасалган чырактанды, анын үстүнө коюлуучу чырактарды жана ага тиешелүү нерселердин баарын, чырактанды күйгүзүүчү зайтун майын, алтындан жасалган жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү жайды, майлоочу майды, түтөтүлүүчү жыпар-жыттуу заттарды жана чатырдын кире беришиндеги көшөгөнү, жезден жасалган курмандык чалынуучу жайды, анын жез торун, шыргыйларын, анын буюмдарын, жуунгучту жана анын таканычтарын, короонун жабууларын, мамыларын, алардын таканычтарын, короонун кире беришиндеги жабууну, аркандарын, казыктарын жана жыйын чатырында кызмат кылганда керектелүүчү буюмдарды, ыйык жайда кызмат кылганда кийиле турган кийимдерди, ыйык кызмат кылуучу Арундун ыйык кийимдерин, Арундун уулдарынын ыйык кызмат кылганда кие турган кийимдерин алып келишти. Теңир Мусага кандай буйруса, Исраил уулдары бардык жумушту так ошондой аткарышты. Муса алар аткарган жумуштун бардыгын карап чыгып, бардыгы Теңир буйругандай аткарылганын көрдү. Ошондо Муса аларга батасын берди.